Тойлордун биринде жардын ордуна араб тилинде салават айттырып кирген видео алигиче коомчулукта талкуу жаратып, интернет желесинде ача пикирлер токтой элек. Бул көрүнүштү бири туура көрүп кубаттаса, экинчиси кыргыздын улуттук баалуулуктарына туура келбейт деген пикирди карманышууда. Ал эми тарыхчы журналист Кыяс Молдокасымов коом кандай болсо тойлор дагы ошондой өтөт деген пикирде. Ал дин эркиндиги тууралуу баш мыйзамда жазылганын белгилеп, той ээлеринин табитине жараша тойлордун форматы ар кандай деңгээлде өтүп жатканын жана мындай учурларда айыпташ мүмкүн эместигин билдирди. Дин тутуу эркиндиги деп туруп биздин конституцияда жазылган. Анан дин тутуу эркиндигине кээде биз кысым көргөзөбүз, кээде дин тутуу эркиндиги өтө аша чаап кеткен учурлар болуп атат. Мына ошол жактык оорлук коомдо ошондой ар кандай оош кыйыштар боло берет. Бирок балким үй бүлөнүн каалоосу биз жанакындай жар айтып, жанакындай $200–500 чакырып алып, беркиндей бир жар айтыргандан көрө, балким мусулманчылыкты, динди катуу кармагандар андай жолун тандап атат. Кээлер тойду манас айттырып атса, кээси Куран окуп баштап атат. Булардын бардыгын эми бүгүн коом кандай болсо той ошондой өтүп атат. Эми аларды мындай деп айтып таштаганга мүмкүн эмес. Белгилүү музыкант Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев кыргыздын жакшылыктары негизели нукура кыргыз күйлөр менен коштолуп, кыргыз музыкалары жаңырып турса дейт. Анын айтымында ар бир улуттун өзүнүн салты, наркы менен той өтсө, коом акырындык менен улуттук баалуулуктарга ыктай баштайт. Башка улуттун идеологиясын алып келгенде кыргыз өзөгүнөн чыгып кетет. Мен буна тияка бардык, биз деген Арабияда жүргөндө деле кыргыздын музыкасы менен тосуп алып, бүт шейхтерим бар. Биз Камбаркан менен барганбыз. Ошондо 20 километр Меккиден нары эле шаар бар экен, бүт шейхтер барып, ошо кыргыздын аспабын даңазалаганда бакчылардын көздөрүнөн жаш агып, эмне деген музыка керемет деген. Музыка деген биз үндүн кучагындабыз. Мен сүйлөп атсам дагы музыка чыгып атат. Азан окуп атсаң дагы музыка чыгып атат. Жөтөлүп атасың, чүчкүрүп атасыңбы, же дем алып атасың, баары да музыкада. А бул илим да. Биз деген ошо үн деген бул энергия. Ошончо кыргыз өзүнүн үнүнө, өзүнүн өзөгүнө, өзүнүн тегине, өзүнүн тамырына келип, салттап барыш керек дагы жар менен айтыш керек. Жардын өзүнүн бул дагы бата. Тойдун кандай өтүшү тойду алып барган тамадаларга дагы көз каранды. Айрымдары той ээлерине өз шартын коюшса, айрымдары той ээлеринин айтканындай кылууга мажбур болушат. Кыргызстандагы тамадалар союзунун жетекчиси, Орто Азиядагы тамадалар мектебинин негиздөөчүсү Эшенкул Барпиевдин сөзүнө караганда, бүгүнкү күндө тамадалардын билим деңгээлине, сапатына жараша тойлор ар кандай деңгээлде өтүп жатат. Ошондой эле ал той өткөрүүдөгү ашыкча ысырапкорчулук, атаандаштык, жоосунсуз жоруктар жана башка ушул бир нече жагдайлардан улам тойлордун форматын өзгөртүүгө мезгили бышып жеткенин баса белгиледи. Тойдун өзүнүн аты жакшы, бирок жаңы формага өткөнгө мезгил бышып жетти. Ушунун үстүндө азыр иштеп атабыз. Кудай кааласа быйылкы күздө боло турган тойлор 2 гана ысык тамагы менен 6-га чакырылып, 7-де түз башталып, 10-да эт тартып, 11-де тарап кете турганга биз азыр жакшы концепциясын жазып бүткөнү калдык. Бул жаңы модель. Буйруса жалпы угармандар, жакшылыктан үмүт кылган улуу кичүү бир туугандарым кыргызстандыктар тойду үнөмдүү, экономдуу, тартиптүү, тамашалуу, анан кыска жакшы той кылганга аракет кылалы. Ушул сунушту биз элге берип атабыз. Эми эл өзү каалайт, каалабайт, бирок көпчүлүгүнө ушул форма аябай жагып атат. Белгилей кетсек, буга чейин белгилүү бизнесмен, парламенттин мурдагы депутаты Аскар Салымбеков тойлордун концепциясын өзгөртүүнү сунуштаган. Ал коноктордун кечиккенине карабай тойду белгиленген убагында баштоо зарылчылыгын айткан жайы бар. Муну менен катар министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы акыркы кезде той өткөрүүдө жоосунсуз жоруктар жасалып жатканын айтып, Маданият министрлигине той аштарды өткөрүүдө бирдиктүү эрежелерди киргизүүнү тапшырган. Анткени улуттун улуулугун көрсөткөн нарк-насил, каада салттары унутта калып, ар кандай элди туурап, ысырапкорчулукка жол берилгени аз келгенсип, той аштарда ар кандай жоосунсуз жоруктарга жол берилиши, кыргыз элинин салт жөрөлгөлөрү, маданий баалуулуктары унутулуп кетүүдө. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.